Саламатсыңарбы балдар? Барыңарга кутмандуу күн. Аяк 10-28 кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Сабактын темасы кыска жана созулма үндүүлөр. Сабактын максаты кыска жана созулма үндүүлөрдү билип аласыңар. Аларды сүйлөмдөр, сөздөрдө катышкан байкап, тыбыштык талдоо жүргүзүүгө үйрөнөсүңөр. Досторуңарга орой сүйлөбөөгө, бирөөнү кемсинтип, өзүңөрдү жогору сезбөөгө үйрөнөсүңөр. Үндүү тыбыштар кыска жана созулма болуп бөлүнүшөт. Кыска үндүүлөр: а, о, ö, у, ü, и. Созулма үндүүлөр: а, о, ö, у, ü. Мынакей балдар, унутпастан эстеп калабыз. Анда эмесе хандарыбыз жомогубузду уландырабыз. Аларды табалагысы келген хандарыбыз тең ортого тактысын койдуруп, ага отурду да көкүрөгүн көтөрүп: меси жоктор, чуулдабай тынчтанып угуп алгыла. Силерди багыш үчүн кетмен, чаап, арык казыш керек. Куртуңарды терип, дары чачыш керек. Түбүңөрдү жумшатып, чөбүңөрдү отош керек. Ошонун баардыгын кара жумуш деп коет. А кара жумушту ким жасайт? Дыйкан жасайт. Өзүңөр шайлаган мени, хандарыбыз дейт. Мындан ары ар кимиңер өзүңөрдүн жаныңарды багасыңар. Эгерде кимде ким ушундай суроолорду берип, тынчымды алса, ошол замат башын кыя чабам, деп каарданды. Жомок менен тааныштык балдар. Анда эмесе сөздүктөр: табалоо, шылдыңдоо, көкүрөгүн көтөрүү, мактануу, чоңсунуу. Демек, дарбыздын кыялы өзгөрүп, ушинтип кыйынсып калыптыр, балдар. Анда эмесе 54-күнүгү тексттен кыска жана созулма үндүүлөр катышкан сөздөрдөн 2 сапка бөлүп жазгыла. Кыска үндүүлөр катышкан сөздөр, мисалы үчүн, тактысын деп дагы тапсак болот тексттен. Созулма үндүүлөр катышкан чуулдабай дагы тексттен тапсак болот. Жомоктон таап 2ге бөлүп жазып коебуз. 53-күнүгү көнүгүдө эмнени байкадыңар дейт. Сөздөрдүн маанилери бирдейби дейт. Сүйлөмдөрдү түзгүлө дейт. Жак, жаак, тан, таан, мара, маара, сулуу, сулуу. Ушул сөздөрдү сүйлөмдөргө айландырабыз, сүйлөмдөр түзөбүз. Анда эмесе тапшырма: 56-күнүгү кашадагы үндүү тыбыштарды боштуктарга бирден коюп жазгыла. Мисалы: эк, ук, уук. Ушул сыяктуу баардыгын ордуна коюп жазып коет экенбиз. Саламатта калгыла.